маселелери идеялык менин жаңы технологияларга жана методдорго умтулгандары класстан чыгарып менин окуучулардын жүрөгүндө калган мен өткөргөн диспут кирен кечелери алдыңкы тажрыйба менин иш тажрыйбамдын литопустери катталган туунчу окууга чыгууга умтулдурду физика аалам сырын ачууга жол көрсөттү физика бүгүнкү күндүн талаптарын жүзөгө ашырууда сабакты көрсөтмөлүү талаптагыдай окутуу зарыл физикалык окутууда аалам жана турмуш менен байланыштырып өз ара окутуунун өзөгү өтүлгөн материалдын жана башка предметтер аралык байланыштын маанисин практикалык жактан ачып көрсөтүү окуучулардын формалдуу эмес өздөштүрүүсүнө өбөлгө түзөт азыркы күндө дүйнөнүн азыркы учурда окутуунун негизги 8 талабынын ичинен бешөө менин негизги эрежем деп эсептейт. Биринчи эреже сабакты турмуш жана тажрыйба менен байланыштырууга физика эмнеде? Физика энергияда. Энергия биз кыймылдап басып чуркоо үчүн баарыбызга энергия керектелет. Ансыз биз ойноп атпайбыз. Андыктан энергиянын булактарынын бири болуп күн эсептелет. Күн аркылуу бизге жаратылышта көчөнөндүүлүктүн негизинде энергия ала алабыз. Ошондой эле энергиянын булагы болуп нефть эсептелет. Нефть аркылуу машина кемелери кыймылга келе алышат. Ошондой эле энергиянын булагынын бири болуп суу эсептелет. Ал аркылуу баарыбыздын үйүбүздү жарыктан алабыз. Читкени менин окуучум энергия алуу болсо дейт, электрониканы эседе окуп билсе дейт, эмгегин арнап белине эсен аман жүрсө дейт. Менин экинчи эреже физика окуучулардын өз алдынчылыгын арттыруу. Физика эмнеде? Физика лабораторияда. Лабораториялык приборлорду пайдалануу менен физиканын окуучулардын өз алдынчылыгын арттырам деп ойлойм. Бул учурда физикалык приборлорду пайдалануу менен окуучулардын өз алдынчылыгын арттырууга болот. Лабораторияда жыйналган өзүнүн фактылары шыгына жараша өз божомон идеясын коргошу жана өз алдынча маселени чечип кетиши мен үчүн чоң дөөлөт деп эсептейт. Лирикалдуу физика линзаны да окутат. Лаборатория болбосо билим кайдан жаралат демекчимин. Менин үчүнчү эреже сабактын илимилүүлүгү. Физика эмнеде? Физика илимде, инженерияда. Азыркы ааламдын түзүлүшүнүн жана анын кантип аракетке келет түшүнүүдө баарыбызга илим гана жардам бере алат. Азыркы күндө дүйнөдө биринчи орунда маалымат, экинчи орунда коммуникация, үчүнчү орунда өндүрүш болгондуктан мен бул сабагымда окуучуларды коммуникацияга багып бере алам деп эсептейт. Токтолуп илимий зор ачылышка, илимдерди жазып кеткен асманга, биринчи Мажорский ойлоп да самолет көтөрүлгөн асманга. Менин 4-чү эрежем сабактын көрсөтмөлүүлүгү. Бул да болсо физикалык кубулуш болот. Физика эмнеде? Физика зарядта жана закондо. Мен окуучуларды эксперименттен факты, теория келип чыгарып, же закон ченемдүүлүктөрүн окуутуп үйрөтүү менен синтезге алып келүүнүн жөнөкөйлүк принциби деп эсептейт. Бул учурда лампочка күйбөй турат. Аны биз батарея жана ачкыч менен бириктирсек, анда лампочка күйөт. Өтүп жаткан электрон сен болсоң, өткөрбөгөн каршылыгын мен болсом, чыңалуусу эмне болот дебестен, чын жер үчүн Ом законун колдонсом. Менин 5-чи эреже сабактын предмет аралык байланышы. Ачык космостогулардын баардыгы ааламга кирет. Аалымдын өлчөмү канча экендигин эч ким билбейт. Аалам эң майда бөлүкчөлөрдөн турат. Аларды биз планеттар деп эсептейбиз. Аалам соолук дүйнө, айланма турмуш ачуу жана таттуу. Аалам сүрү, теңиз көзү. Ылайым баарыбызды жамандыктан сактасын. Ылайым бүгүнкү жакшылыкты, бүгүнкү конкурстун жеңүүчүсүн дактасын. Алдыңыздарда ааламдын сыртыйын физикалык көз карашын чечип берген Бек Назаровдун орто мектебинин жепасы физик